Акыйкатчы Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын жана жарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына парламенттик көзөмөл жүргүзөт. Ал өз ишинде конституцияны, мыйзамдарды, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат. Институт өткөн жылы ишмердүүлүгүндө олуттуу ийгиликтерди жарата алды. 2024 жылы акыйкатчынын сунуштарынын аткарылышы биринчи жолу 68%га жетти. Ага жогорку кеңештин колдоосу жана акыйкатчы институту бийлик органдарына каршы турбастан, алар менен бирге системалуу көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун издегени өбөлгө болду. Мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнүн күчөшү акыйкатчы институтунун мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган ишмердүүлүгүнөн дагы далилденет. Акыйкатчы институту 2024 жылы дээрлик 3 эсе көп ченемдик укуктук актыларды талдоодон жана экспертизадан өткөрдү. 2024 жылы макулдашуу үчүн келип түшкөн мыйзам долбоордун саны 101ди түздү. Алардын 38-ине мамлекеттик жана муниципалдык кызмат, кылмыш жаза, кылмыш процесстик жана кылмыш жаза аткаруу, социалдык жана башка укуктар боюнча сунуштар жана сын пикирлер жолдонгон. Андан тышкары жарандардын арыздарын кароонун жыйынтыгынын негизинде аныкталган мыйзамдагы жетишпестиктерди толуктоо максатында мыйзам чыгаруу субъектилерине 5 сунуш берилди. Акыйкатчы институтунун адам укуктарынын сакталышына контроль жүргүзүүнүн негизги механизмдеринин бири жарандардын кайрылууларын кароо. 2024 жылы жалпысынан 9283 жаран кайрылган, алардын 6620-сына 115 шыр байланыш кызматы жана институтта кабыл алуу учурунда укуктук консультация берилген. 2663-үнөн арыз кабыл алынган, алардын 2321-и түздөн түз. Акыйкатчы институтунун расмий сайты аркылуу 160, почта кызматы 163 арыз жөнөтүлгөн. Ал эми 115 шыр байланыш телефон аркылуу 19 арыз жолдонгон. 2024 жылы жарандардын укуктарын коргоо жаатында дыкат иш жүргүзүлдү. Жарандардын пайдасына чечилип, бузулган укуктары калыбына келтирилген арыздардын саны 2,5 эсеге көбөйүп, жалпы даттануулардын 58,9%ын түздү. Дагы 15,4% даттануу боюнча укук бузуулар такталбагандыктан жарандарга түшүндүрмө берилген. 12,3%-ында укук бузуулар тастыкталып, бирок сотко кайрылуу же даттануу мөөнөттөрү өтүп кеткен. Кайрылуулардын мүнөзү боюнча бийлик органдарына карата даттануулар төмөндөгүдөй: 44% сот органдарына, 20,1% укук коргоо органдарына, 5,9% жергиликтүү өз алымча башкаруу органдарына, 4,9% эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин ишмердигине арызданышкан. Кайрылууларды кароонун жыйынтыгы менен укук бузуулар боюнча мамлекеттик муниципалдык органдарга көңүл буруу актылары жөнөтүлөт. 2024 жылы мурунку жылга салыштырмалуу көңүл буруу актыларынын саны 3 эсе көп жөнөтүлдү. 2024 жылы 140, 2023 жылы болсо 40 көңүл буруу актысы берилген. Алардын мамлекеттик органдар тарабынан аткарылышы 2 эсеге жогорулады. Жөнөтүлгөн көңүл буруу актыларынын ичинен 125 мамлекеттик органдар тарабынан каралган. Бузулган укуктарды калыбына келтирүү боюнча чаралар көрүлгөн. 9 боюнча чара көрүлгөн эмес, 6сы кароодо турган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева калкка жеринен укуктук жардам көрсөтүп, жарандарга укуктары боюнча маалымат берүү максатында бардык облустарды кыдырып, аймактык мамлекеттик укук коргоо органдарынын жана жергиликтүү өз алымча башкаруу орган жетекчилеринин катышуусунда эл менен жолугушууларды өткөрдү. Ага жалпысынан 2,5 миңге жакын киши катышты. Институттун ишмердүүлүгүнүн дагы бир маанилүү багыты — эл аралык кызматташуу. Институт көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде омбудсмендердин Евразиялык альянсында жана Европа биримдиги менен өз ара аракеттенүүдө активдүү роль ойноп, эл аралык деңгээлде кадыр баркы өсүп, таанылганга жетишти. 2024 жылы Акыйкатчы институту Европа биримдиги Кыргызстан кызматташтыгынын алкагындагы мамлекеттик органдардын тобуна кирди. Европа бирлигинин делегациялары, Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү, башка өлкөлөрдүн омбудсмендери жана чет өлкөлөрдүн элчилери менен 20дан ашык жолугушуу өткөрүлдү. Эл аралык уюмдар менен 5 меморандумга жана биргелешкен пландарга кол коюлуп ишке ашырылды. Алардын катарында Бириккен Улуттар уюмунун качкындардын иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы жана Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фонду бар. 2024 жылы Акыйкатчы институту
жарандык жана саясий укуктарды коргоо багытында жарандардын кайрылууларын кароо, сөз эркиндигинде, жарандардын тынч чогулуштарына жана шайлоо укуктарына көз салып турду. Сөз эркиндигин коргоо жаатында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жана укук бузуулар кодексине өзгөртүүгө сын пикир жана сунуш берилди. Ал демилгечилер тарабынан эске алынды. Өткөн жылы жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоодо 7 добуш берүү округунда мониторинг жүргүзүлүп, аныкталган кемчиликтердин негизинде борбордук шайлоо комиссиясына көңүл буруу актысы берилген. Ал комиссия тарабынан эске алынды. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо 122 добуш берүү тилкесинде мониторинг жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы менен жаңы техникалык жабдуулардын кемчиликтери, аларды иштете ала турган адистер окуудан өтүү керектиги аныкталып, тийиштүү органдарга маалымдалды. 2024 жылы Акыйкатчы институтуна укук коргоо органдарынын үстүнөн 415 арыз даттануу келип түшкөн. Арыздар сотко чейинки өндүрүштө адам укуктарын жана эркиндиктерин сактоодогу кемчиликтерди баса көрсөтөт. Жарандар көп учурда тергөө создуктурулуп, айыпталуучулардын жүйөлөрү эске алынбай, териштирүү айыптоого ыктоо менен жүргүзүлүп, тергөө органдары тарабынан орой мамиле болуп жатканына даттанышат. Арыздардын негизинде мажбурлап кармоо жайларына 258 инспекция жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы менен мамлекеттик органдарга 36 көңүл буруу актысы жолдонуп, укук коргоо органдарынын 22 кызматкери жоопко тартылган. Белгилей кетсек, институт жарандардын сот өндүрүшүндөгү укуктарынын сакталышына дагы көзөмөл жүргүзүп турат. Жыл ичинде камактагыларды документтештирүү, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен коштоп жүрүү тартибине, иштердин өз убагында каралуусуна жана сот процессинде тараптардын укуктарынын камсыздалуусу боюнча маселелер көтөрүлдү. Гендердик зомбулук өзгөчө көңүл бурууну жана жабыркагандардын укуктарын коргоодо натыйжалуу чараларды көрүүнү талап кылат. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2024 жылы үй бүлөлүк зомбулук мурунку жылга салыштырмалуу 32% өскөн. Статистиканын көбөйүшү ага каршы жигердүү иш жүргүзүлүп, мурдагыдай жаап жашыруу аракети азайып жатканынан кабар берет. Ушул себептен үй бүлөлүк зордук зомбулуктун сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдын аткарылышына талдоо жүргүзүлдү. Анда аткаруу субъекттери ортосунда өз ара аракеттенүү начар жана өз милдеттерин толук аткарбай жатканы боюнча министрлер кабинетине маалымат жана сунуш берилди. Баланын үй бүлөдө жашоо жана тарбиялануу укугу өлкөнүн конституциясында жана балдар жөнүндө кодексинде белгиленген. 2024 жылы Акыйкатчы институту тарабынан жатак мекемелериндеги балдардын укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүлүп, аныкталган кемчиликтер боюнча 7 көңүл буруу актысы берилген. Изилдөөдө баланы жатак мекемесине жайгаштыруу жана анын үй бүлөдө жашоосуна бөгөт болгон ченемдик карама каршылыктар дагы аныкталды. Балдардын мүлккө укугунда дагы көйгөйлөр көп. Алардын мүлктүк укуктарынын коргоого жана сактоого көзөмөл менен мүлк ээлигинен ажыратууда так механизмдер жок. Өткөн жылы калктын дагы бир аярлуу катмары майыптыгы бар адамдардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгү боюнча мониторинг уюштурулду. Майыптыгы бар адамдар сот адилеттүүлүгүнө жетүү үчүн коммуникациялык, социалдык тоскоолдуктарга дуушар болуп келет. Соттордо юридикалык квалификацияга ээ болгон сурдо котормочулар дагы жетишпейт. Алардын билим алууга болгон укугу дагы чектелген. Акыйкатчы институту тийиштүү мамлекеттик органдарды атайын көмөкчү мектептер, мугалимдер жана окуу куралдары менен камсыздоону сунуштайт. 2024 жылы Акыйкатчы институту 6 психоневрологиялык мекемеге жана 5 социалдык мекемеге мониторинг жүргүзгөн. Аларда майыптыгы жана психоневрологиялык илдетке кабылган 1911 улгайган жаштагы адам жашайт. Социалдык мекемедеги 150 кишинин өздүгүн тастыктоочу документи жок экени аныкталган. Институттун демилгеси менен мекемелер аралык комиссия түзүлүп, бейтаптарды паспорт менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 30дан ашык бейтап паспорт алды. 2024 жылы коюлган пландар толук ишке ашып, Акыйкатчы институту 2025 жылы ишмердигин жаңы дем күч менен улантууда.